Адамдын өмүрү канча болуш керек, канча жашка жашаш керек деп туруп, бул дагы ушундай табышмактуу суроо берилип келет да. Мен айтайын, ар бир жан жаныбарларга жаратылганда мөөнөт менен жаратылат. Мисалы, ит, мышыктар 14 жыл, 16 жыл мына ушундай жашайт. Асманда учуп жүргөн каргалар болсо 200 жыл жашайт. Ал эми чаян, бала арылар болсо, алардын өмүрү болгону 40 күн. Адамдыкы канча деп келебиз? Адамдын негизги баягы физиология боюнча айтканда, адам өзү 100 жыл, 120 жыл жана андан да көп жашаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок аны ар кандай себептер менен мына адамдар өзүбүз кыскартып келебиз да. Жан жаныбарлар булар инстинкт менен жашайт. Алар болсо эмнени жеш керек, кандай режимде жашаш керек, мына бул инстинкт. Аларда акыл эс жок. Ал эми адамдарга болсо жаратылгандан баштап туруп акыл эс берилген. Акыл эс менен ошо тандоо берилген. Биз болсо ошол тандоолу эгер туура тандап туруп жашай турган болсок, анда биздин өмүр узак болот. Эгерде башаламан жашай турган болсок, тандоолу туура эмес кыла турган болсок, ден соолук бузулат, ошону менен катар өмүр да кыскарат. Себептерин айтам. Азыр болсо жалпы бир статистиканы айтып берейин силерге. Акыркы 100 жылда адамзаттын өмүрү 30 жашка узарды. Буга билесиздерби эмне себептер? Буга негизинен илимпоздор далилдеп келет, медицинанын күчтүү боло баштаганынан себепкер болуп келет. Вакциндер чыкты. Балдарды төрөлгөндөн баштап ар кандай ооруларга каршы прививкалар жасай баштады, оорулар кыскара баштады. Андан башка күчтүү дары-дармектер чыкты, антибиотиктер чыкты, микробторго каршы мындай кылып туруп дарылана баштады да адамдар. Мына ошонун себептеринен адамдардын өмүрү 30 жашка узарды. Жалпы Азия чөлкөмүндө адамдардын 60 жаштан жогоркулары 60 жылдарга чейин 6% болгон болсо, азыркы бүгүнкү күндө 13,5% түзүп келет. Узак жашаган адамдар бар. Мисалы, Япониянын Окинава деген аралчасында адамдардын орто эсеп менен алардын жашы, алар 90 жаш. Көрдүңүзбү кандай узун? Мына ошондой эле жаш менен жашайт. Коста-Рикадагы Никоя деген аралчада жашайт. Италиянын Барбаджа деген регионунда жашайт. 90 жаш. Бул орто жашы бул. Ал эми сурайсыздар, Кыргызстандыкы канча болду деп? Кыргызстандыкы 71 жаш. Жалпы Японияныкын айтайын, 83 жаш. Жалпы ошол Европанын көп мамлекеттеринде 83 жаш. Буга эмне себеп болуп атат? Адам деги өзү качандан баштап картая баштайт деген ушундай суроо бар да. Адам түйүлгөндөн баштап туруп картая баштайт. Адам жаралганда биринчи бир клеткалуу болот, жаралат. Бир клетка, андан кийин ал болсо 50 клеткага бөлүнөт. 50 клетка дагы ар кимиси 50 клеткадан бөлүнүп туруп, ана биздин ошол денебиз, органдар пайда болот. Ар бир клетканын жашоо мөөнөтү бул 25 жыл. Мына ошентип туруп картая баштайт. Ыкчам картая аткан кез, ал болсо 40 жаштан кийинки жашоодо ыкчамыраак картаят. 90 жаш жашап аткандардын, алардын эмне себептен мындай болуп атат деген суроо болушу мүмкүн, Илимпоздор изилдегенде 4 нерсени айткан. Биринчиси болсо алардын туура тамактануусу, экинчиси болсо бейкапар жашоодо жашап аткандыгы болуп туруп эсептелинет. Андан кийинки фактор болсо бул алардын көбүрөөк кыймылдаганында. Андан соң жана адамдардын бири-бирине болгон жакшы мамиледе, бири-бирине болгон камкордугунда мына ушул 4 нерсени айтып келет. Мен эми биздин өзүбүздүн Кыргызстанга келейин. 71 жаш бул орто эсеп менен жашап атабыз. Адан ылдый жашагандар бар, адан жогорураак жашагандар бар. Кайсыл жерибиз туура болуп атат, кайсыл жерибиз туура эмес болуп атат, мына ошону талдап көрөлү. Тамактануубуз биздики негизинен туура эмес. Азыр болсо бизнес тамактар чыкты. Көп адамдарыбыз, айрыкча жаштар, зыяндуу, ден соолукка пайда алып келбей турган азык заттар менен тамактанып келебиз. Азыр болсо эмне көп? Көчөлөрдө сатылып аткан фастфуд көп, шаурма көп. Мына булардын бардыгы оор тамактар болуп эсептелинет. Ал денеге сиңиши кыйын, денеге болсо
алар болсо зыян алып келет. Колаларды ичип атабыз, жанагы энергетикалык напиток деп коебуз, бизге күч кубат берет деп туруп буларды ичип атабыз. Бул абдан зыян. Анткени ал жерде кант нормадан 5 эсе көп. Андан башка таттуу тамактын түрлөрү бар. Супермаркеттерге кирип көрсөңүздөр, конфеттерди сатып атат, пирогторду сатып атат, пирожныйларды сатып атат, торттун түрлөрүн сатып атат. Мына булардын баардыгы адамдарды мындай караганда кызыктыра турган тамактар. Мына ошолорду жеп атабыз. Булардан пайда жок. Бир убакта тегирмендин унунан нан жасап жесе элек, азыр болсо акталган апапакай высший сорттогу ундардан нан жасап жеп атабыз. Бөлөк азыктардын баардыгын ошодон жасалат. Мына будан дагы пайда жок. Андан тышкары барган сайын жашоо өзгөрдү. Жүйө баспай калдык. Кыймыл азайды. Кыймылдан тышкаркы жашоодо көбүрөөк болуп калдык. Мына бул да абдан зыян. Кыймылдабагандан кийин бизде кан айлануу болбой калат. Кан айлануу начар болгондон кийин кан менен ар бир клеткаларга бара турган азык зат, кычкылтек жетүүсү начарлайт. Мына ошол жерде клеткаларыбыз болсо запкы жей баштайт. Экинчи нерсени айтайын, бул болсо биздин ой. Барган сайын турмуш башкача болду, жашоо үчүн күрөш башталды дагы, турмушумду оңдосом экен дегендей ошондой ойлор менен адамдар көп ойлоно баштады. Ой жей баштады. Узак өмүр жашайм десең, ойду токтотуп жашаш керек. Психосоматика деген бир бизде термин бар. Бул болсо адам өзүнүн денесин акыл эси менен башкаруу. Эгерде биз терс ойлордо көп жүрө турган болсок, бизди стресске алып келет. Кайра ошондой шалдыга бере турган болсок, бул болсо бизди депрессияга алып келет. Мына ошондо нервтерибиз чыңалат, кан тамырлардын баардыгы кызылат, жанагындай эле кан айлануу начарлайт дагы, ар бир орган запкы тарта баштайт. Бул келтирип ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн. Дагы бир нерсени айтайын, адамда абдан көп миллиард клеткалар бар. Алар болсо өзүнүн убактысы келгенде, же болбосо туура эмес жашоо болгондо өлүп турат. Өлгөндө ал клеткалар каяка барыш керек? Алар болсо ошол эле эки клетканын ортосунда барып туруп, ондай болуп туруп, сыгылып туруп калат. Бара ал болсо уулуу затка айлана баштайт да. Ошону биз болсо денеден чыгарыш керек да. А денеден чыгуунун эң чоң жолу бул болсо суудан көбүрөөк ичиш керек. Суу ошол клеткалардын ичинен жанагыларды жууп туруп чыгарып турат да. Доктурлардын көпчүлүктөрү айтат, күнүнө 2 литр, 2,5 литр, 3 литрге чейин таза суу ичип туруш керек. Бул абдан туура. Өлгөн клеткалар каяка барыш керек? Денеде бөлүп чыгаруу органдарыбыз бар. Ошолордун бири болуп туруп, мынакей, тери аркылуу чыгат. Байкайсыздарбы? Баняга түшкөндө кириңден башка дагы көп нерселер дагы мына болуп туруп жууганда чыга берет. Ошолор баардыгы өлгөн клеткалар. Ошон үчүн 2 күндө бир душка түшүп туруу, бир жумада бир жолу жакшы баняга түшүп, ошолордун баарын жууп тазалап чыгарып турсак, биздин денебиз болсо сергип жеңилдеп турат. Терилердеги тешиктер ачылат дагы, ага абанын кириши оңойлойт. Интересный эле болот. Анан уйкуну айтат экен, Дагы 2 нерсени айтып берейин. Көбүрөөк кыймылдашыбыз керек. Кыймылдаган кезде метаболизм жакшы болот. Биздин органдар жакшы иштей баштайт. Органдарыбыз жакшы иштей турган болсо, ошол клеткаларга азык заттын жетиши жакшырат. Басканды унутпаңыздар. Биринчиден болсо денеге таза аба керек, кычкылтек керек. Экинчиден болсо эшикте басканда күндүн нурунан биз керектүү витаминдерди да алабыз. Дагы бир маанилүү нерсе, 7 саат, 8 саат жакшы уйку болуш керек. Уйкунун гигиенасы бар. Бизге пайдалап келе турган уйку бул кечки саат 10дон баштап, же болбосо 11ден баштап 7 саат, 8 саат уйку бул эң сонун. Ошол кезде болсо бизде мелатонин деген, серотонин деген ошол бизге бактылуулук бере турган гормондор бөлүнүп чыгат. Мына ошол гормондор денебизди жакшы маанайда алып жүргөнгө камсыздап бере алат. Ал эми эртең мененки кеч туруу же болбосо 6дан кийинки уйку бизге пайда алып келбейт. Себеби дегенде эртең менен саат 6дан баштап туруп кортизол деген гормон бөлүнө баштайт. Ал болсо активдүүлүктүн гормону, кыймылдатуунун гормону. Ошол убакта уктап жата бере турган болсок, физиологияга карама каршы кеткен болобуз дагы, бизге эч кандай
зыянынан башка пайда жок. Ошон үчүн күндүз кыймылдап жакшы иштерди бүтүрө беришибиз керек. Түндө болсо эрте жатып жакшы уйкуну камсыз кылышыбыз керек. Мына ошентип биздин өмүр, биздин ден соолук негизинен өзүбүздүн колубузда. Бактылуу жашоого, сапаттуу жашоого аракет кылышыбыз керек. Бактылуу жашоо эгерде өзүңдүн ички дүйнөңдү ыраазы кылып, ыраазы болуп жашасаң, мына ошол бактылуу жашоо болуп эсептелинет. Ден соолук жана өмүрүңүздөр сиздердин өзүңүздүн колуңуздарда. Сиздер менен доктор Абулаев болду.